Men жалгыз кызым, жалгызымды жеп коюшту. Бул адамдардын жан дүйнөсү жанчылып, оор жоготууга учурап турган кези. Көрөр көзү чырактай болгон жалгыз кызынан айрылып турган ата эне кантип көз жашын тыя алмак эле. 2 күн болду эле кызым. Кызым пирог бышырытамын апа деп. Мыкачылардын торуна кабылган 14 жашар Айдайдын жаңсы денеси 4-сентябрь күнү эки колу артына байланып, муутулган абалда сел өтүүчү туннелден табылган. Көп өтпөй эле Айдай жашаган Кадамжай районунун Халмион айылынын 3 тургуну шектүү катары кармалып, камакка алынат. Ал эми жаш кызды жарык жашоодон ажыраткан кылмышкерлерге Айдайдын ата энеси өлүм жазасын берүүсүн талап кылышууда. Менин өзү жалгыз кызым бар эле. Мектептен жакшы окуйт эле. Көчөгө эм чыкпайт эле. Ошо баягы зөкүрлөрдү же аткыла, же болсо элге бергиле, элге. Ошону биз өзүбүз кылабыз онда. Ол акыркы жолу кызыңыз менен сүйлөшкөнүңүз, кызыңыздын мүнөзү. Акыркы жолу сүйлөшкөндө Москвада да мен. Ошондой болушуга 3 күн калганда мен сүйлөшкөндүм. Ошондо мага жакшымын деди. Окуп атам. Окуп атамын. Эч кандай кемчилиги жок. Эч кандай кемчилиги жок. Бардык жактан толук. Бардыгы жакшы эле. Акыл эси Жакшы. жайда. Жогуш кыз эле. Жош кыз. Материалдык жактан камсыз болгон. Материал жакы Баары жетиштүү. бар эле. Ошону баягы зөкүрлөрдү же аткыла, же болсо бизге бергиле, элге. Жок, неге өлтүрүшөт? Анын күнөөсү. Жеңе кандай талап коесуз эми сиз боюнча азыр коомчулук бардыгы өлүм жазасы деп атат, башка деп атат. Өлүм жазасını берсиндер. Зөкүрлөргө. Элдин алдыга салып туруп, менин көзүмчө атсын, ошол үчөөнү тургузуп туруп, менин көзүмчө атсындар. Мен жалгыз кызымды жеп коюшту. Жеңе акыркы жолу качан сүйлөштүңүз да кызыңыз менен? 2 күн болду эле кызым. Кызым пирог бышырытамын апа деп. Этинсан түгөнүп калды. Пирог бышырамын интернеттен көрүп деди. Этинсан салып койдум. Бышырдыңбы пирогуңду десем, ооба бышырдым деп мага көргөздү. Анан базар күнү мен сүйлөшө алган жокмун. Базар күнү эрте менен ишке барып иштеп атсам, кийин эле ошол сөздөрдү угуп калдым. Мен кызымды андай өлтүрбөй эле жөн эле таштап коюшса болот эле да. Мага ошончолук колдоруна бойлоп өлтүргөн. Көздөн жаш, жүрөктөн кан агызган бул окуя коомчулукта абдан катуу талкуу жаратты. Мындай мыкачылыкты айбанда да кылбайт десе, кээ бир социалдык түйүндүн колдонуучулары ал тургай өлүм жазасындагы мыйзамдаштырууну сунуштоодо. Мына ушундай зөөкүрлөр менин жеке инсандык пикирим боюнча өлүм жазасын алыш керек же кастрация кылдырыш керек. Же элге берилиш керек. Кыргызда кызды буга чейин мындай сыйлаган. Кыргызда кыздын атуулук, кыргызда кыздын чачуулук, чачы. Акыркы убакта аял затын мыкаачылык менен өлтүрүүлөр, зордуктоолор эбейгейсиз көбөйдү. Кадамжайда жаш жетелек 8 жаста кызды кыйнап, зордуктап өлтүрүшкөн эки уттуу айбандардын акылга сыйбаган кылык жоруктарын уккандан кийин бир топко чейин өзүмө келе албай отурдум. Мындай айбандарды токтотконго бир эле жол бар. Өмүр бою эркинден ажыратуу же болбосо өлүм жазасын мыйзамга киргизүү. Эл өкүлдөр, өкмөт мыйзамды өзүңөргө керек болгондо эле кабыл албай, элдин үнүн угуп, ушул мыйзамды кабыл алыңыздар. Бул каргашалуу окуя тууралуу жаш балдардын укугун коргоочу Назгүл Турдубекова Чакалайдын чак түшүндө мындай оор кылмыштын катталуусу ошол чөлкөмдө милиция кызматкерлеринин жеткиликтүү иш алып барбагандыгы деп атады. Анын айтымында жаш балдар кайсы тарапта болбосун, алар үчүн ар дайым коопсуз чөйрө түзүп берүү зарылчылыгы бар. Кадамжай районунда милиция орган тарабынан жетиштүү мындай чаралар, тийиштүү жетиштүү чаралар иштелип чыккан жок деп мен ошого ой жүгүртүп атам. Себеп деген кылмышкерлер коркпой барып, күндүз эч кимден тартынбай, коркпой барып, ошо кыз балага, кичинекей кыз балага кол салган бул абдан мындай
көрүнүктүү болуп калды да. Ал жерде кылмышкерлер коркпойт экен, эч кимден коркпойт экен. Себеп деген, эгерде ошол жерде Баткен областынын начальник, ОВДнын начальниги, жана Кадамжай районунун ОВДнын начальниги ар бир ушул участканы контролдогондо, улам монитор кылып текшерип, улам милициялар ар бир жакка басып көрүнүп турган мындай адистер болгондо, анда кылмышкерлер коркмок, ой бир жерде улам милиция жүрөт деп туруп кызык балага кол салганга тартынат эле. Сөзсүз түрүндө биз балдарга карата, бала кайсы жерде болбосун, үй бүлөдө болобу, көчөдө болобу, мектепте болобу, бала бакчада болобу, жетим балдар үйлөрүндө болобу, балдарга карата мындай коопсуздук чөйрө түзүп бергенге чоң адамдар милдеттүү. Аны үчүн балдарды ошо бала бакчага келерден баштап эле өспүрүм балдарды мектептен дагы үйрөтүш керек да. Денесине кол тибесик укугу бар экен. Андан чыкар деген, эгерде зомбулукка учурап калса, жардамга кайрылганга укугу бар экен деп. Бизде өзгөчө ушул балдарды мектептен жардам сураганга үйрөтпөйт да. Эгерде кандайдыр бир кыйынчылыкка учурап калса, балдар унчукпай ичине ката берет да. Кадамжайда жасалган мыкаачылык бул кечиримсиз иш. Мындай пикирин өлкө башчы Садыр Жапаров айтып, бул кылмыш иши анын жеке көзөмөлүндө экенин белгиледи. Урматтуу мекендештер, Баткен облусунун Кадамжай районундагы жаш кыздын мыкаачы зөөкүрлөр тарабынан өмүрүнүн кыйылышы менин да зээнимди кейитти. Кыргыз эли байыртадан кыз балага өзгөчө мамиле жасаган. Мындай мыкаачылыкка бармак түгүл, кыз балдардын бир тал чачына залал келтирбеген нарыктуу эл. Биздин элдин аял затына, кыз балага жасаган өзгөчө мамилесинен улам, кыз сайкал Жаңыл мырзадай баатыр кыздарыбыз, Курманжан Даткадай акылман энелерибиз чыккан. Жакында эле нарыктуулукту сактоо жана жайылтуу тууралуу жарлык кабыл алганыбызда бекеринен эмес. Бул коомубузду сырттан кирген жаман адаттардан сактоо үчүн улуттук иденттүүлүгүбүздү калыбына келтирүү максатында алдын ала көрүлгөн аракет болууда. Урматтуу агайын туугандар, Кадамжайдагы мыкаачылыкты баарыбыз чектейли, жаш муундарга болгон тарбия насаатыбызды күчөтөлү. Ар бирибиз коом алдында жоопкерчилигибиз бар экенин эстен чыгарбайлы. Мен Ички иштер министрлиги баштаган күч органдарына жана башка тиешелүү мекемелерге уул кыздарыбызга карата зордук зомбулуктардын алдын алуу иштерин күчөтүүнү тапшырам. Кадамжайда жасалган мыкаачылык кечиримсиз иш. Кылмышкерлер өтө катуу жаза алууга тийиш. Бул иш менин жеке көзөмөлүмдө болот. Бул каргашалуу окуяда коомчулук жалпы көтөрүлүп, президентибиз өз көзөмөлүнө алды. Кылмышкерлер өз жазасын алат деген толук ишеним бар. А бирок эртеңки күнү мындай кылмыш катталбайт деп ким кепилдик бере алат? Же болбосо адам баласыбы же бийлик тараппы мындай кылмышты болтурбоо үчүн кандай иш аракеттерге баруусу зарыл? Ой пикирлериңизди комментарийге жаза кетиңиз. Кадамжайдагы кар өзгөйгөр пенделердин зорлугуна кабылып, чымын жаны чыркырап, чыдай албай буркурап, муунуп турган муңдуу секелектин арманы. Кырчындай гана кезлене суладым, кыйрады гана жаштык мунар. Kızılgan tolu kalbay kısılıp parate kulağım. Kıymık oturat düşüp kızılday bala kurağım. Kımırıp basıp sökürler kıykıran albay turamın. Kız gelinin korkumuz Kırgızgana jetsin uvalım.